Арыбаңыздар, ардактуу агартуучулар, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев агайдын калемине таандык окуунун ыкмалары деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, алгач сиздерди сабактын планы менен тааныштырып алайын. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер мазмундук окуу, логикалык окуу, аналитикалык окуу жана психологиялык окуу ыкмалары жөнүндө түшүнүк аласыздар. Агай айтат, буга чейин окуунун мына ушундай калыптанган жалпы түрлөрү бар дейт. Аны жогоруда атап кеттим. Азыр сиздерге мазмундук окуу деген эмне? Ушул тууралуу түшүнүк беребиз. Мазмундук окуу бул окуп жаткан чыгарманын окуясына гана көңүл бөлүнөт. Окуп жаткан адам албетте үнүн кыраат менен чыгарып, мүмкүн болушунча балага жеткиликтүү болуусун ойлоп, окуянын башталышын, негизги мазмунун жана анын аякталышын кубалап окуйт. Бирок чыгарманын окуясын башталышы, өнүгүшү жана анын аякталышындагы ички логикага жана да аларды баланын кабыл алуусунун психологиялык проблемаларына маани берилбейт. Бул албетте диктордук окууну эске салат. Мында бала менен окуп жаткан адамдын ортосунда логикалык жана психологиялык байланыш ишке ашпайт. Ал кырааты менен көрктүү жана сезимдүү гана окулушу мүмкүн. Бирок адамдын түшүнүүсү үчүн атайын ыкмалар каралбайт. Андай болгон соң окуунун бул түрү окуу жана түшүнүү технологиясына толук туура келбейт. Экинчи, логикалык окуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Диктордук окууга караганда бир аз жандуу процесс болмокчу. Мында окуя кантип башталып, кантип өнүгө баштаганын балага түшүндүрүү зарыл. Андан ары кульминациялык точкага жеткирүү жана ал кантип жыйынтыкталып жана аякталганын түшүндүрүү аракети көңүлдүн борборунда болот. Үчүнчү окуунун ыкмасы бул аналитикалык окуу. Демек, логикалык окууга караганда бул тереңирээк, анын уландысы катары колдонулат. Ал учурда мына буларга да баланын адабияттык жана логикалык анализ жасоосу унутта калбайт. Тагыраак айтканда, көңүл буруңуздар, чыгарманын каарманы ким же эмне? Ал кандай экен? Ал эмне иш аракет жасады? Ал туура кылдыбы же туура кылган жокпу? Чыгармадан сага эмне жакты же жаккан жок? Эмне үчүн? Сен ал чыгармадан кандай таасир алдың? Чыгарма сенин оюңдай бүттүбү же дагы башка сунушуң барбы деп жана башка суроолор аркылуу окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү. Демек, мындан автордун берейин деген ою, биз логикалык окуу чыгарманын ички логикалык өзөгүн кубалап же ошону ээрчип окуу мүнөзүндө жүрөөрүн байкадык. Ушундан улам окуунун бул түрүн аналитикалык окуу деп атасак да болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, сабагыбыздын 4-чү планына келдик. Бул өтө маанилүү бөлүгү, окуу ыкмасынын эң маанилүүсү — психологиялык окуу. Окуунун башка түрлөрүнөн кыйла айырмалуу түшүнүк жана окуунун бул түрүндө биз, педагогдор, эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Биринчи, баланын курагына чыгарманын тематикасы туура келеби? Экинчи, чыгарманын окуясын, тилин бала өздөштүрө алабы? Үчүнчү, бала китеп окууга же окуп бергенди кызыгып, көңүл коюп угуп жатабы? Окуянын өзөгүн бала түшүнүп жатабы? Окуяны андагы кырдаалдарды кабыл алып жатабы? Окуп берген адамдын үнү, тону, мимикасы, жестери чыгарманын духуна, логикасына, каармандардын образдарына, мүнөздөрүнө туура келип жатабы? Сөздөрдү, сүйлөм түрмөктөрүн бала түшүнүп жатабы? Чыгармадагы автордун оюн же анын негизинде жаткан идеяны
бала жеткире түшүнө алдыбы? Угуп жатканда бала эмнелерди түшүнбөй суроо берип жатты. Демек, урматтуу кесиптештер, ата-энелер, мугалимдер мына балдарга китепти окуп берип жатканда мына ушуларга айрыкча көңүл буруусу жана анын балдарга кандай кабыл алып жатат, ошонусуна туура көзөмөлдөп, байкап, баалап отуруусу кажет. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Дагы эске алуучу эң сонун ой бар экен бул жерде. Буларга кошумча текстти көрктүү, сезимдүү, образдуу окуу менен каармандардын кебин анын мүнөзүнө жараша туурап окуу, тыным алып туруу, үндүн өзгөртүп отуруу, сөздүн кырдаалга жараша айтылыш музыкалуулугун кубултуп отуруу. Мына ушулардын баардыгын эске тутуусу керек китеп окуп жаткан адам. Ансыз психологиялык окуу иш жүзүнө максаттуу ашпай калат. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Окутуунун ыкмалары жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.